Болнор Ньюс маалымат программасы студияда мен Арзым Аталанов. Саламатсыздар балдыда бүгүн негизги окуялар. Көчөдө аялы нур тепкиге алган жаранды 7 күнгө камады. Коомдо аялдарга болгон зордук зомбулук токтобой келүүдө. Баягы жертваны ал тияктан өзүнчө зордук зомбулукка кабылган азы келгенсип, еще сот, милиция, прокуратуралар. Бишкекте 8 унааны өрттөөгө шектүү адам кармалды. Мындан сырткары Бишкектин ар кайсы көчөлөрүндө токтоп турган дагы 7 унаа өрттөлгөн. Жетекчи менен элдин жер талашы. Өзгөн районунун Дөңбулак айыл өкмөтүнүн тургундары бүгүн нааразычылык акциясына чыгышты. 160 миң айлык алган соттор адилет чечим чыгарабы? Финансы министрлиги соттордун айлыгы 160 миңге чейин жогорулаганын жазып чыгып, коомдук пикир жана нааразычылыкка жем таштады. Бишкек шаарынын патрулдук милициясы үйүнө баңгизат өстүргөн адам кармалганын маалымдады. 29 январь саат 18:30 чамасында 102 кызматына Фучи көчөсүндөгү үйлөрдүн биринен чыр-чатак чыкканы боюнча билдирүү түшкөн. Патрулдук милиция айтылган дарекке барганда үй ээси 57 жаштагы жаран үйүнө баңгизат өстүрүп жүргөнүн айтып берген. Текшерүүнүн жүрүшүндө атайын идиштерге өстүрүлгөн баңгизат өсүмдүктөрү табылып, шектүүнү 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Соңку учурда үй бүлөлүк зордук зомбулук көбөйүп жатат. Мурдагы жылга салыштырмалуу 30%га өскөн. Ар качандан аялдардын укугуна байланыштуу темалар көтөрүлгөнү менен жыйынтык жок эсе. Укук коргоочулар катар акцияларды өткөрүп, коңгуроо кагып келишет. Мамлекет болсо өз аракетибизди көрүп жатабыз дегени менен түшүндүрүү иштери жетпей жаткандай туюлат. Кече түнү социалдык тармактарда зордук зомбулукка байланыштуу видео тарады. Анда белгисиз аялды кимдир бирөө сабап жатканын көрүүгө болот. Болгондо да аяосуз түрдө бетке тээп кыйноо алган. Маалыматтарга ылайык тасмага түшүп калгандар аялы менен күйөөсү экени айтылды. Бирок келин жолдошуна дооматы жок экенин билдирип, ага каршы арыз жазуудан баш тарткан. Ошондой болсо да милиция бул окуяны териштирип иликтөөнү улантууда. Ур тепкиге алып баштагандыгы тууралуу алгачкы маалыматтар алынган. Аталган факт Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын автоматташтырылган маалыматтык системасына катталган. Аялы күйөөсү боюнча милицияга жазуу түрүндө арыз жазуудан баш тартып, азыр эч кандай дооматы жок экендигин билдирген. Азыркы учурда тергөө амалдары улантууда. Бул видео интернет желилерине тез тарап түрдүү пикирлерге жем таштады. Аялдарга болгон зордук зомбулук маселени күн тартибине алып чыкты десек болот. Укук коргоочулар окуя боюнча үн катып жатышат. Аялдарга болгон зордук зомбулукту токтотуу үчүн атайын мамлекет тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү керек. Бир эле кыз келиндерге эмес, эркек кишилерге да ошондо гана жылыш болот. Бир жагынан коомчулуктун түшүнүгү да өзгөрүүсү керек. Жакыным эле деп баарына көз жумуп жүрө бербей, ачыктоо зарыл экенин айтышууда. Анан экинчиден мамлекеттик системадагы дайым акчалуу жактарды жакшы карайт да. Мисалы үчүн баягы Айзаданы деле эсиңерде бар да, ала качып кетти десе, Куда келгенин күткүлө деп күлүп коюшкан да мындай. Күйөөлөрү, бизнестер күйөөнүн колунда болот, жер тилкелер күйөөнүн колунда болот. Анан алар көбүрөөк мындай акча тапканга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан акырын милицияларга акчасын берип койсо, тигилер отуруп алып, тиги айымды шылдыңдап, анан сен өзүң миткен турбайсыңбы? Анан тигинткен турбайсыңбы деп, даже зордуктаган иштерде анан эмне кылып зордуктады эле, анан кантип, анан сатканча да, анан эмне болдуң эле деп отуруп, баягы жертваны ал тияктан өзүнчө зордук зомбулукка кабылган азы келгенсип, еще сот, милиция, прокуратуралар дагы ушинтип басмырлап жүрүп отуруп, акырында кээ бир аялдар кутулсам эле болду дегенге барышат да. Кээ бирлер ошо кутулсам деле болду дегенге да кадам таштала албайт. Анткени эртең эле бир жерден кармап алса мен эмне кылып кетет деп өзүнүн жанына коркуп жүргөндөр толтура да. Алар менен психологдор иштеп, анан мамлекет кепилдик бериш керек да. 2 метрга жакындасаң камалып кетесиң деп. Ошол маселе катуу иштеш керек. Ошондо анан эркектер ойлоно баштайт. Бирок анткени менен үй бүлөдө анча-мынча казан аяк кагышат дегендер да жок эмес. Аял эркектин ортосунда жаңжалдар чыгып, кайра жарашат. Мындан трагедия издөөнүн кереги жок. Бир үй бүлөнү мисал кылып, эркектердин баарына көө жабуунун өзү туура эмес дейт активист Ыргалай Бекмуратова. Албетте эми аябай жанагы тээ урганы бул өтө зордук зомбулук. Ошол эле мезгилде аялы арыз жазбаганына караганда аялы
Башка жакшы жактары да бар да. Аны трагедия кылып алып, адамдын укугу, аялдын укугу. Эми аялдардын укугу биздики корголгон эле өлкөдө жашайбыз. Кудайга шүгүр эле. Каалаганыбызды айтабыз, каалаганыбызды дейбиз. Аялына кол көтөрүп токмокко алгандардын видеосу биринчи жолу ачыкталып жаткан жок. Мындан 1-2 ай мурун ушундай эле тасма интернетке тараган. Анда Ош шаардык сотунун судьясы Кылычбек Истамкулов рулда отурган жубайын жаак талаштыра бир чапкан. Бул боюнча ал мас абалында автоону айдаганга аракет кылган аялына ушундай мамиле кылганын айткан. Айтсак, анын да аялы арыз жазуудан баш тарткан. Соц тармакка жол тандабас унаанын ичинде отурган аялды чаап жиберген адамдын видеосу тараган. Буга чейин болсо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байлаган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жакка чаап жаткан видео тараган. Окуя Сузакта болгону аныкталган. Кийинчерээк 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Натыйжада күйөөсү камакка алынган болчу. Буга байланыштуу бир катар активисттер аялдардын укугун коргоо боюнча акцияларды уюштурган эле. Чын-чынына келгенде жанагы биз када салт деп аткан нерсени биз аялдарды эле укугун коргобостон эркектер менен да аябай чоң жумуш өткөзүшүбүз керек да. Анткени себеби эч качан мындай басмырланган, сабалган аял үй бүлөсүн бактылуу кыла албайт. Ата деген билиш керек, сенин кызың дагы кийин бирөөнүн баласынан кудум ошондой таяк жеп өтөт. Анткени себеби ал энесинен көргөн, беттен ары сени тепсе да болот дегенди көрүп калган да. Кызыңды да ошентип бирөө беттен ары тебет деп айтыш керек да. Расмий маалыматтарга ылайык 2021-жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,5 миңдей факты катталган. Жана бул мурдагы жылга салыштырмалуу 30%га көп. Мындан 90%дан ашык учурда аялдар жабыр тартат экен. Үй бүлөлүк зомбулук фактыларын 90%дан ашыгы сотко жетпей түрдүү себептер менен кыскарып кетет. Жодар Бузумов, Улук Айтсбеков, Нурньюс, Бишкек. Бишкек шаарында унааларды өрттөөгө шектелген адам кармалды. Бүгүн түнкү саат 2 чамасында милицияга Ахунбаев Абай көчөлөрүнүн кесилишинде жеңил унаа өрттөнүп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу барганда Борбор калаанын тургуну Ахунбаев көчөсүндө токтоп турган Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү унаасын белгисиз адамдар өрттөп салышканын билдирген. Кошумчалай кетсек, ушул эле түнү Бишкектин ар кайсы көчөлөрүндө токтоп турган дагы 7 унаа өрттөлгөн. Бул фактылар кылмыш жаза кодексинин 216-беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында патрулдук милиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармашкан. Ал 33 жаштагы жаран экени белгилүү болуп чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети туркиялык ишкерди урдоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 24 жаштагы Кыргызстандын жараны кармалды. Шектүү милиция менен биргеликте колго түшкөн. Ал түрк жаранын урдоону уюштургандардын бири экени улуттук коопсуздук комитети тараткан маалыматта белгиленген. Учурда кылмыш ишинин негизги катышуучусу 1971-жылы туулган Кыргызстандын жараны изделип жатат. Ал укук коргоо органдарынан из жашырып жүрөт. Ошондой эле жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө ишкерди урдоого 1976-жылы туулган түрк тектүү кыргызстандыктын тиешеси бар экени аныкталып, багада издөө жарыяланды деп айтылат УКМКнын маалыматында. Атайын кызмат бул иш боюнча мурда кармалган адам 2022-жылдын 25 январында сот органдары тарабынан үй камагына чыгарылганын кабарлады. 2021-жылдын декабрь айында Туркиянын жаранын урдап 3 миллион акш доллар талап кылгандар Манас аэропортунан кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына 2 айга камалган. Өзгөн районунун Дөңбулак айыл өкмөтүнүн тургундары бүгүн нараазычылык акциясына чыгышты. Алар Балгучөт ачык акционердик коомундагы ашыкча жер аянтын элдерге бөлүштүрүлүп берилүүсүн талап кылышуда. Бул убакка чейин жергиликтүү бийликке кайрылышып, тыянак чыккан эмес. Эми алар сот аркылуу чечим чыгаарына үмүттөнүп жатышат. Чогулгандар облус башчыларынан да бул окуяга дыккат көңүл буруп, көзөмөлгө алып берүүсүн талап кылышуда. Ош облустук соттун алдына чогулган жарандар Өзгөн район Дөңбулак айылынын тургундары. Алар бүгүнкү күндө сотто каралчу маселеден акыйкат чечим чыкпай калабы деп чоочулап турушат. Эми сотто каралчу маселе жөнүндө айта турган болсок, чогулгандар Дөңбулак айылындагы Балкөчөт ачык акционердик коомуна тиешелүү болгон 40 гектар жерди элге бөлүштүрүлүп берилүүсүн талап кылышууда. Чогулгандар бул убакка чейин дал ушул маселенин үстүнөн жергиликтүү бийликке кайрылып, андан жыйынтык чыкпаганын айтып кейип келишет. Бүт бажок сатып иди. Өзүнүн үлүш жери куршапта эле куршаптан албай туруп, ояктан алып анан ошо мен үлүштеримди анан ошо азыр ресторанга сатты, Газпромго сатты, ошо жерлерди сатып иди да. Эми бизге эчтеке жок, чынчы жолубузду эми ачпайго зорлук менен зорго өзгөндөн барган чоңдор зорго ачып берин да. Азыр эмнеге ишенип атасыз?
Жапаровго ишенип атабыз, Садыр Жапаровго. Жакшы бийлик бир жүргүзүп берсе, акыйкаттык болсо, мына элдердин талашы арыз муңу жакшынакай жакка чечилип калабы экен деген максатта келип атабыз. Болбосо мен жашым 70-тен ашып калдым. Мага эми кандай болсо ham бола берет. Болачакка жакшы заман болобу экен деп келип атабыз. Балгучет ачык акционердик коомуна тиешелүү делген жер тилкенин ичинде мындан бир канча убакыт мурун социалдык мекемелер ишмердүүлүк жүргүзүп келген мектеп, бала бакчалар болгон айтышууда. Эми бул социалдык объекттер ачык акционердик коомунун директору Аттокур Бусурманкулов тарабынан менчиктештирилип сатылып жатат деген дооматтарын коюшууда. Балдарыбызды окуган мектепти да алып койду, садиктин жарым мектеп кылып берди эле. Эми олар аткана болуп турат. Эми барсаңар көрөсүңөр ошо. Атканадан өтүп кетти. Бар жайнек сынган, бар жокту тоноп кеткен, ичиндеки баарын Аттокур алып кеткен. Эң биринчи стратегический объект bizde таза суу боюнча. Азыр эми элдер айткандыр, башка мындан башкалар дагы. Ошол таза сууну жок кылып койду. Ал жерге ресторан куруп, ресторандан именно туалет ошо таза суунун скважинанын жанына курулуп калды. Септигичи. Бул бир экинчиси соц объектилерде буга чейин айтылды. Анан үлүш жерге өткөн 2 гектар жерге үлүш жерге өткөн арыкты жаатылды ресторан. Экинчи тараптын пикирин угуу үчүн микрофон сундук. Азыркы чогулгандардын дооматын баарын четке кагууда. Бул көрүнүштөргө сот өз жообун берет деген пикирди эки тараптан карманууда. Бирок бүгүнкү соттун отуруму жылып кеткенине чогулгандар нааразы болуп чыгышты. Анын бардыгы мыйзам түрдө сатылып алынган, акционердик коомунун жалпы эсебине кирген. Бул 40 гектар мөмөлүү бак, энелик бак. Анан бардыгы жогу мыйзам чегинде. Булардын арызы боюнча бардыгы жогу текшерилди. 2021-жылы 5 жолу текшеришти. Эч кандай бардыгы мыйзамдуу болуп чыкты. Өзү жашы 70 канчага келип калдым. Атограган уялып эле кой. Сердан биздин аныгылай десе болот да. Эшигиздин ошо бүтөңдүн жолуна алган асфальт өзү мында бузулган. Асфальт үчүн канча сом бул миллион немеге ресторан сатат даган биздин асфальт оңдой албайбы. Оңдоп койсо болот да, анан да ыраазы болобуз. Аркадан ham кичине изи калат. Ошентип отурумдун болбой калышы чогулгандардын сотторго болгон ишенимин суутуп, бийлик өкүлдөрүнө кайрылууга мажбур кылды. Президенттин Ош облусунда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө кайрылып, чогулгандарды угуп кабыл алуусун талап кылышты. Bir saat bağlı gel Özge. Düşet de gelmiş. Дөңбулак айыл өкмөтүнүн тургундары облус жетекчилери менен жолугуп, бул маселе атайын комиссия түзүлүп териштирилмей болду. Бирок мыйзам боюнча социалдык объекттер, жерлер сатылбай тургандыгын жана кайтаруу үчүн доо эскирбестиги мыйзамда көрсөтүлгөн. Таткашабдан Тимурлан Эрнест уулу, Нурньюз. Кыргызстандагы соттордун эмгек акысы 160 000 сомго чейин жогорулайт. Бул тууралуу Финансы министрлиги билдирди. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматта президент Садыр Жапаров чыгарган жарлыкка ылайык эмгек акы жогорулатылган. Мындай маалымат коомчулукта жана социалдык тармакта кызуу талкууну жаратты. Буга байланыштуу жогорку соттун басма сөз борбору билдирүү таратып, Финансы министрлиги жарыялаган маалыматты төгүндөдү. Соттордун маянасы 160 000 сомго чейин жетерин айткан Финансы министрлигинин маалыматына тактоо киргизилиши керек. Бул туурасында жогорку соттун басма сөз катчысы Изати Шүгүралиева билдирди. Анын айтымында 2021-жылдын 1-июлунан тарта маянаны инстанцияларга жараша көтөрүп, судьялардын эмгек акысы 45 000 сомдон 60 000 сомго чейин алаары пландалган. Ага ылайык кошумча төлөмдөр менен чогуу эсептегенде судьялардын эмгек акылары Каржы министрлигинин маалыматында көрсөтүлгөндөн бир топ аз. 2021-жылдын 1-июлунан тарта эмгек акы жогорулгандан кийин судьялардын маянасы инстанцияларга жараша 46 000 сомдон 51 000 сомго чейин жетет. Эмгек акыга ар кандай кошумча акылар белгиленет. Мисалы, эмгек стажы, квалификациялык класс, белгилүү бир чектөөлөрү болгон иштерди кароо, бийик тоолуу шарттарда иштөө жана башкалар. Райондук сотто акылат 46 000 сом болсо, облустук сотто 49 000 сом, жогорку сотто 51 000 сомду түзөт. Ал эми иш стажысы боюнча үстөк акы ар бир судьянын иш стажысына жараша 5%-дан 40%га чейин болорун кошумчалады. Соттун эң негизги милдети сот адилеттүүлүгүн жүргүзүү болгондуктан Кыргызстандагы судьялардын эмгек акысынын жогорулатылганы жакшы көрүнүш. Анткени дүйнө жүзүндө эң жогорку айлыкты соттор алгандыктан бул кесип эң престиждүү болуп саналат.
Коомчулукта сотторго болгон ишеним төмөн болгондуктан айрым эксперттер бул эмгек акы нааразычылыкты жаратат дешет. Анткени мамлекеттин бюджетинен алган башка органдардын маянасынан сужалардын эмгек акысы айырмаланбашы керек. 2011-жылдан 2015-жылга чейин Конституциялык палатанын сужасы болуп иштеген Клара Сооронкулова Кыргызстандагы соттордун маянасынын жогорулаганын кубаттайт. Ошол эле учурда сужаларга болгон талапта катуу болуш керек дейт. Сотторду тандоодо сөзсүз түрдө өзгөчө сотторго жанагы адеп ахлактык жагы деп атпайбызбы, ошол жагынан, мыйзамсыз байуу жагынан, ушул жагынан катуу, абдан катуу текшерүү жүрүш керек да. Сотко кынтыксыз адамдар келиш керек. Өзү мыйзам боюнча соттор кынтыксыз талабына жооп бериш керек. Ошого жооп береби же жокпу деген ошону текшере турган өзүнчө бир процедура болуш керек. Бирок тилекке каршы азыркы күндө андай процедура жок. Сотторду тандоо механизми абдан начар. Коррупцияланышкан. Ошон үчүн азыркы күндө эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, билими жок, кынсыздыкка жооп бербеген, булганган коррупционер соттор, сот системасына арбын абдан көп. Биз ошолорго олчойтуп азыр айлык коюп берип атканыбыз бул туура эмес да. Андыктан сотторду тандоонун талаптарын жана сужалардын жоопкерчилигин күчөтүү зарыл. Муну менен катар соттордун кол тийбестигинин мөөнөтүн төмөндөтүп, мыйзамсыз чечимдери үчүн жоопкерчилик каралышы керек. Ошонун баарын күчөтүп туруп, жакшынакай кылып кайрадан тандоо жүргүзүп туруп, андан кийин анан айлыктарын көтөрүш керек болчу да. Анан азыркы күндө мынтип айлык көтөрүп койгону, мына өзүңөр байкап атасыңар, сот тармактарда абдан чоң нааразычылыкты жаратып атат. Сот тармагында буга чейин бир канча жолу реформа болгону менен ал өз максатына жеткен эмес. Андыктан жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Акыл Кемелов сот системасы толук реанимацияга муктаж экенин айтат. Ар бир жаранда мамлекет деген ыйык түшүнүк болуш керек. Мыйзамдарды, беренелерди жакшы билүү менен бирге мамлекеттик кызматка келип жаткан адамдар өзгөчө сыпаттарга ээ болуш керек. Эң биринчиден кара акылы болуш керек, ыйманы бекем, жоопкерчиликтүү, принципиалдуу, анан көөдөнү ток болуш керек. Буга чейин сот системасында бир канча реформалар болгон. Ошол реформалардын бардыгы өз максаттарына жеттиби? Жеткен жок. Эч нерсе өзгөргөн жок. Сот системасы тууралуу индекстер боюнча ошол эле орунда. Сотторго болгон нааразычылык ошол эле деңгээлде калды. Демек, эмне кылыш керек? Демек, сотторду тандагандан баштап сот системасын толук реанимация кылыш керек. Ошол реанимациялоо, каржылоо жагынан башталганы туура болуп турат. Кыргызстандагы соттордун эмгек акысы жогорулады деген маалымат сот системасындагы коррупция токтоду дегенди билдирбейт. Анткени дүйнөлүк практикада мамлекеттик бюджеттен 2% сот бийлигине бөлүнүп, сужалардын көз карандысыздыгы сакталган. Ал эми бул көрсөткүч менен алсак Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин 1% гана сот бийлигине бөлүнгөн дейт укук коргоочу Рита Карасартова. 99%-га айткым келет да, элдердин баары айтмак, келгиле жакшы айлык коюп беребиз. Отурган креслобуз анча деле маанилүү эмес, там ачык айкындуулукка мынча бөлүп беребиз, но айлык бул абдан маанилүү, анткени себеби сенин айлыгың кичинекей болуп турса, атиги жерде сага кылтыйтып долларларды көрсөтүп коюп турса, ошол долларга балдарыма квартира алып берип койсом жетет турбайбы деп туруп, акырын былтыйып ошол акча көрсөтүп койгон жака чечимди чыгара беришет да. Ошон үчүн көтөрүлгөн айлык акы бул маанилүү, но аны президент, аны Минфин чечпеш керек, аны соттор өздөрү чечиш керек. Ошондо гана биз көз карандысыз өзүнчө бийлик бутагы деп айта алабыз да. Ал эми Минфиндин же президенттин сужалардын эмгек акысын жогорулатып берди деген маалымат дагы да болсо соттордун аларга байланып көз карандысыздыгы камсыздалбай жатканынан кабар берет дейт. Бул арада жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова президентке өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жолдогону белгилүү болду. Ал мындай кадамга эмнеге барганы боюнча үн кат элек. Бул айрым эксперттердин баамында төрайым жаңы тартипке байланыштуу кызматын тапшырууда. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Ал эми Финансы министрлиги соттордун айлыгы 160 миңге чейин жогорулаганын жазып чыккан эле. Маалымат коомчулукка тарагандан кийин кызуу талкууга алынып, көпчүлүк соттордун мынчалык майнасы көтөрүлгөнүн сындап чыгышты. Ошол эле учурда Ош облустук сотунун аппарат кызматкерлери өздөрүнүн майнасы аз экенин айтып, нааразычылыгын билдиришүүдө. Бул жуманын башталышы менен соттордун айлыгы 160 миң сомго чейин көтөрүлгөндүгү кабарланды. Маалымат интернетке чыгары менен ал кызуу талкууга жен таштап, көпчүлүк соттордун 160 миң айлык аларына каршылыгын билдирип сындап чыкса, айрымдары канчалык жогору айлык алса да адилет чечим чыгараарына күмөн санашууда.
Мен айлығын көтөргөн менен ыйман жок болсо кыйын. Соттор 160 миңге алымсынбай калды го. Мугалимдердикин көтөрсөңөр болмок. Эми кыздарды кимге тиесиң десе, сотторго деп калабы. Ошентип коомчулук соттордун айлыгын талкуулап жатканда Ош шаардык жана Ош облустук соттун аппарат кызматкерлери өздөрүнүн маянасы аз экенин билдирип, нааразычылыкка чыгышты. Мындагылар соттордун айлыгын көтөрсөңөр, биздин маянаны да жогорулаткыла деп даттанышууда. Алардын айтымына караганда бир айына болгону 10 миң сомдун тегерегинде айлык алышат экен. Чындыгында аппарат кызматкерлеринин зарплатасы аз. Бүгүнкү күндө сот отурумунун катчылары, соттордун жардамчылары 10 миңдин тегерегинде 11-12 миң жогорку суммасы ошончо зарплата алып келишет бүгүнкү күндө. Ага чейин адис кызматкерлери, канцелярияда иштегендер 6 миң, 7 миңге чейин алышат. Эң жогоркусу аппарат кызматкерлеринде бул бөлүм башчылары алат. Ар бир ошо райондук сотто, областтык сотто бирден эле бөлүм башчы бар. Аларды кошо стажына карап, бир 14-15 миңдин тегерегинде алышат. Толук маалымат алдык. Азыркы мезгилде бул интернетке чыгып кеткен маалыматты биздин сот системасындагы судьялар өздөрү да билбейт экен. Канчалык деңгээлде, калк канчалык деңгээлде чындыгында аппарат кызматкерлеринин айлыгы аябай эле аз, прожиточный минимумдан да аз. Ошондуктан айлыктарыбыз көбөйсө аябай жакшы болмок. Ал эми шаардык сотто, облустук сотто аппарат кызматкерлеринин айлыгы төмөн экенин таанышпайт. Бирок ошол эле учурда кайсыл бир кызматкердин айлыгын көбөйтүү же азайтуу сот төрагаларынын колундагы иш эмес экендигин айтып жатышат. Мындагы каржы, маянаны көтөрүү сыяктуу иштер каржы министрлигинен көз каранды дешет. Каржы саясатыбызды финансы министрлиги жүргүзөт. Мындайча айтканда, атабыздын чөнтөгүндө акча боло турган болсо, баласына берет. Эми атабыздын чөнтөгүндө акча болбой турган болсо, канчалык деңгээлде берет? Аны эсептеп чыгуучу кайсыл мекемеге, кайсы ишканага, кайсы органга канчалык даражада деңгээлде айлыктарын көтөрүүчү эсептеп чыгуучу финансы министрлиги. Буга чейин соттордун маянасы 160 миң сомго чейин көтөрүлгөнүн каржы министрлиги жарыялаган. Талкууга жем таштаган бул маалымат көпчүлүк жарандардын кыжырын келтирүүдө. Ал арада жогорку соттун пресс катчысы каржы министрлиги тараткан маалыматты чындыкка дал келбей турганын жазып чыкты. Жалпыга маалымдоо каражаттарында судьялардын болжолдуу маянасы 160 миң сомду түзөт деген маалымат кеңири тараганына байланыштуу Кыргыз Республикасынын жогорку соту төмөндөгүлөрдү тактоо зарыл деп эсептейт. 2021 жылдын 1-июлунан тарта эмгек акы жогорулагандан кийин судьялардын маянасы инстанцияларга жараша 46 миң сомдон 51 миң сомго чейин жетет. Эмгек акыга ар кандай кошумча акылар белгиленет. Мисалы, эмгек стажы, квалификациялык класс, белгилүү бир чектөөлөр болгон иштерди кароо, бийик тоолуу шарттарда иштөө жана башка. Райондук сотто оклад 46 миң сом болсо, облустук сотто 49 миң сом, жогорку сотто 51 миң сомду түзөт. Иш стажы боюнча үстүк акы ар бир судьянын иш стажына жараша 5%дан 40%га чейин болот. Финансы министрлиги буга чейин президенттин 2021 жылы чыгарган жарлыгынын негизинде судьялардын айлыгы 80 миңден 160 миңге жогорулагандыгын жазып чыккан. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык 2021 жылы республикада орточо маяна 19.586 сом деп көрсөтүлгөн. Рыспай Мажитов, Тимирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Чоң Каракол айылында оорукана жана дарыгерлер жетишсиз. Тургундар ден соолугун кароодон өткөрүү үчүн район же шаарга барууга туура келет. Буга байланыштуу элеттиктер оорукана куруу үчүн бир топ кайрылууларды жасашкан, бирок кандай майнап чыкпай келүүдө. Ал эми элдин саламаттыгын аксыз караган 30га чукул өмүр сакчылары алыска аймакка сапар алды. Максат калктын саламаттыгына кам көрүп, ден соолугун кароодон өткөрүү. Врачтар жок. Үчтөй ай өкмөтүндө чоңураак эме пап бар, ода да врач жок, спец жок. Эптеп бир врач тап келди, улам тиш доктор. Анча-мынча ооруларга спец жок да. Оорусак Ошко барабыз, Күлчөгө барабыз, узак барып, бияктан барып өчүрүп алып, көрүнүш ам кыйын.
Ооруканасы же дарыгери жок элеттиктердин ден соолугун текшерүү үчүн Ош шаарынан 30га чукул дарыгер барды. 3 айыл өкмөтүнө караштуу болгон 4 айылда мындай маселе көп жылдан бери чечилбей келет. Бул боюнча кайрылууларды жасап, бирок андан майнап жок болуп жатканын айтышууда. Калктын саламаттыгына кам көрүүнү каалаган Чоң Каракол айылынын депутаты Эдилбек Залимбеков Дениз Ак эл ассоциациясына кайрылып, өзүнүн демилгеси менен аларды айылдын тургундарынын ден соолугун каратууну максаттап алып келген. Ооруканалар жоктугуна байланыштуу ушул иштерди жасап отурабыз бүгүнкү күндө. Бизде бир гана ПАП бар. Ол дагы 60-жылдары ушундай салынган эски пауз бар. Врачтарыбыз жетиштүү эмес. Оорулуу кирип келгенде бизде эч кандай кароого немес жетишпей калат. Себеби ошол үчүн ушул бүгүн элимди көрсөтөйүн деп өзүмдүн атыман ошон үчүн дарыгер менен сүйлөшүп көрүп атабыз да. Катаал шартта жашоо тиричилик өткөргөн айыл эли бир топ түйшүктү баштан кечиришет экен. Айылдагы жашоочулар ден соолугунан жабыркап, оор абалга тушукса ыкчам жардам алуу кыйын дешет. Дал ушул тапта таза суу таңкыстыгы да белгиленип жатат. Буга байланыштуу мектеп окуучуларынын көпчүлүгүнүн боор оорулары көбөйүп жатыптыр. Ал эми кош бойлуу аялдар алдын ала төрөткө даярданып, район же шаарды көздөй барып турушат. Айрым учурларда ооруканага жетпей, жолдо төрөп калган кырдаалдарда кездешет экен. Айылда ушу сууданбы эмнеден билбейбиз. Эми ушу көбүнчө жаш балдарыбыз, ушу боордон жабыркаган балдарыбыз көп учурап атат да ушу. Келиндер төрөгөндө сопуга барат, биздин келатканда көрдүңөрбү? Күлчүгө барышат, ушка барат, ушундай алдын ала төрөйм деп даярданып кеткендер болот. Анан толготуп калган мезгилде такси менен алып барышат да. Ошо кээде жолдо деле төрөп койгондор болуп калат анча-мынча. Анткени менен өлкөнүн көпчүлүк элет жерлеринде мындай маселе көп. Мындан улам калктын саламаттыгы үчүн атайы дарыгерлерден түзүлгөн Дениз Ак эл ассоциациясы алыскы элет элдеринин ден соолугун акысыз кароодон өткөрүү үчүн ай сайын уюшуп, акысыз кызмат кылышат. Болгону элетке жетип алуу үчүн транспортко муктаждыктары жаралат. Жанагы бюджеттин аздыгына байланыштуу специалисттер айыл тармактарында ушул региондордо жетишпейт чындыгындачы. Анан бул жерде дагы ошол эле жетишпейт экен. Биз ошол өзүбүздүн бардык узкий специалисттер менен келип, азыр текшерүүнү өткөрүп жатабыз. Биз ойлоп атабыз, бардык эле балдарды УЗИден өткөзүп, медосмотр кылып, анан ал курт оорулары, вот азыр айткан митек курт оорулары, эхинокок, альвеококтор УЗИден эң эле сонун көрүнөт да. Анан ошого жараша айтабыз. Ал эми дарыгерлерге муктаж болуп турган элеттиктер шаардан атайы келген медицина кызматкерлерине өз ыраазычылыктарын билдирип, айылга тажрыйбалуу дарыгерлер келсе деген ниеттерин билдиришүүдө. 3 айыл өкмөттө паптап бир врач жок. Муну алып келип беребиз деп айткандарын 2 жыл болду келелек. Эми ошол балдардын кылган жыйынтыгы мына эл көзүнө келдиңер балам. Элдин канчанын батасын аласыңар, канчанын жакшы сөзүн аласыңар, рахматын аласыңар. Ал эми өмүр сакчыларынын кароосуна муктаждыгы арткан 4 айылдын тургундары жана Чоң Каракол айылынын эли медициналык текшерүүдөн өтүштү. Кароонун жыйынтыгында мектеп окуучуларында боор оорусунун жугуштуу түрлөрү аныкталды. Аларга керектүү маалыматтар айтылып, оор деп эсептелгендерге шаардык ооруканаларга жолдонмо берилди. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нушанбаев, Нурньюз, Алай району. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 26 июнундагы номер 359 токтомунун негизинде 62 чек ара менен чектеш айылдардын тизмеси түзүлүп, өзгөчө статусу жеңилдиктер боюнча кабыл алынган. Алардын катарында Кадамжай районуна караган Өтүкчү айылы да бар. Аталган аймак Өзбекстандын Сох району менен чектешет. Айылдын жашоо турмушу менен кабарчыбыз таанышып кайткан. Президент Садыр Жапаров буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошевду жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым коктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевди кабыл алган. Анда Баткенде чек арага жакын 62 калктуу конуштардын тизмесин бекитилип, аларды киреше салыгынан 10%дан 5%га чейин төмөндөтүү, пайда жана сатуудан алынуучу салыктан толук бошотуу сунушу берилген. Азыр биз Кадамжай районундагы Өтүкчү айылында турабыз. Дал ушул Баткен облусуна берилген 62
айылга берген жеңилдиктердин катарында дал ушул айыл дагы бар. Тактап айтсак, бул айыл Өзбекстандын Сох районунун Тул айылы менен чектешкен. Өзүңүздөр көргөндөй, дал ушул жерде дагы туш тарабында посттор дагы турат. Негизги эле ушул Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнө караган Өтүкчү айылынын социалдык көйгөйү жашоо шарты менен алдында айтып беребиз. Өтүкчү айылында жүзгө чукул түтүн жашайт. Жашоочулары негизинен дыйканчылык менен алектенип, шалы эгип, күрүч өстүрүү аркылуу тиричилик кылышат. Тургундардын айтымында чек арада коңшулар менен чектеш жашоо да оңой эмес дешет жашоочулар. Биз Өзбекстандын Сох районунун айылдары менен чектешебиз. Ленбург бул жагда Тул деген айылдар менен чектешебиз. Бул айылда шалы эгишет. 10 сотик 20 сотик дегендей. Шону менен жашашат эл. Чек арага жакынбыз, Өзбекстанга жакынбыз дагы бизде ham коркунуч бар. Энди себеби билип койт да. Коркуп жашайбыз энди, жашап атабыз го. Энди тирикчилик жакшы эле, адамдар жашоо энди. Мана президентибизге рахмат. Айыл тургундарынын айтымында айылда бала бакча жетишсиздиги бар. Өспүрүмдөр кошуна айылга барып бакчага барышат. Ошол эле учурда жеңилдик берилип, пенсия, жөлөк пулдар көтөрүлсө, жарандардын жашоо шартын жакшы болушуна салым болор эле дешет тургундар. Биздин айылдын кичинекей балдары башка айылга садиктерге барышат. Эртең менен бир машина, бир атасы өзү машина менен алып барып арка айылга таштап келет. Ошол бизге садик болсо дейбиз, кичине. Аялдардын кичине өнү көп, неме болушуна спорт зал, аялдарга дагы, эркектерге дагы спорт залдар болсо дейбиз. Анан биздин айылда окуучуларга көбүнчө китептин жетишсиздиги, көп эле китептерди, мисалы, мектептен жетишсиз, тенелер өздөрү сатып алып беришет, ошол. Чек ара менен чектеш аймактарга жеңилдик бериле турган айылдардын катарында Өтүкчү айылы менен коңшулаш Кызыл Коргон айылы да бар. Мындагы жай тургундар мамлекет тарабынан көрсөтүлө турган жардамга ыраазы, бирок тургундардын көйгөйү таза ичүүчү суунун жоктугу. Элге жардам берсе жакшы да. Наркны аласа мен бол мевде проттарды алабыз. Айлык майнаса көтөрүлөт, пенсия көтөрүлөт дегендей ушундай болот. Таза суу жок. Суу кыйын. Аккан суу ичебиз, сууну ичебиз. Бул иштер Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын негизинде аткарылып жатат. Анын негизинде ооруканаларда 50% арзандатуу менен дарылоо, 50% арзандатуу менен лабораториялык изилдөөлөр, Ички иштер министрлиги тарабынан соттолбогондугу тууралуу маалыматтарды акысыз берүү каралды. Бардыгы болуп 7 мамлекеттик кызматтарга жеңилдиктер берилет. Бактыгүл Мирадилова, Мейдербек Айдарали уулу, Нурньюс, Баткен облусу. Корея өлкөсүнүн президенти Мун Чже Ин президент Садыр Жапаровду Корея Республикасы менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелерден түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. 1992 жылдын 31 январында эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамилелер орнотулгандан бери биз ар түрдүү тармактарда, анын ичинде саясат, экономика, маданият жана гуманитардык алмашуулардагы мамилелерибизди ыраттуу өнүктүрүп келе жатканыбызды зор кубаныч менен белгилегим келет. Дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгын белгилөө менен өлкөлөрүбүздүн ортосундагы практикалык кызматташтык кеңейип, ар кандай салтанаттуу иш-чаралар аркылуу эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жана достук чыңдалат деп ишенем деп айтылат куттуктоо катында. Кезекелер аралык кабарларда дүйнөдө коронавирус инфекциясын жугузгандардын жалпы саны 374 миллион адамга жетти. Ооругандардын саны боюнча алдыда Америка Кошмо Штаттары, Индия жана Бразилия турат. Түндүк Корея Американын Гуам аймагына чейин жете турган орто аралыктагы Хвасын 12 баллистикалык ракетасын сынаганын ырастады. Ошону менен Пхеньян жыл башынан бери 7 жолу баллистикалык ракетаны сыноодон өткөрдү. Оганстандын жогорку билим берүү министри Абдул Баки Хаккани Оганстандагы университеттерде сабактар башталарын билдирди. А бирок кыздардын сабакка баруусуна уруксат берилеби же жокпу азырынча белгисиз. Дүйнөдө коронавирус инфекциясын жугузгандардын жалпы саны 374 миллион адамга жетти. Бул тууралуу worldms.info сайты жарыялады. Сайттын маалыматына ылайык дүйнө жүзү боюнча жугузуп алгандардын жалпы саны 374 миллион 79 миң 792ге жетип, 295 миллион 451 миң 361 бейтап айыгып, 5 миллион 678 миң 233 адам каза болгон. Ооругандардын саны боюнча алдыңкы өлкөлөр: АКШ 75 миллион 481 миң 122,
Индия 41 миллион 92 мың 522, Бразилия 23 миллион 247 мың 477. Түндүк Корея АКШнын Гуам аймагына чейин жете турган орто аралыктагы Хвасон-12 баллистикалык ракетасын сынаганын ырастады. Мамлекеттик агенттиктер сыноонун сүрөттөрүн жарыялашты. Буга чейин Сеул менен Токио Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынаганын жекшембиде билдирген. Алардын бамында ракета 2000 чакырым бийиктикке жетип, Жапониянын жегине жакын суга түшкөн. Пхеньян жыл башынан бери 7 жолу баллистикалык ракетасын сыноодон өткөрүп, АКШ, Жапония, Түштүк Корея баш болгон эл аралык коомчулуктун айыптоосуна кабылды. 30 январда өткөн брифингде АКШнын расмий өкүлү Вашингтон Пхеньянды сүйлөшүүгө чакырып жатканын билдирди. Орусия Украинага кол салса, НАТО аскердик күчтөрүн Украинага жөнөтпөйт. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 30 январда BBC-ге курган маегинде билдирди. Биз НАТОнун аскерлерин Украинага жөнөтүүнү пландаган жокпуз. Болгону жардам көрсөтүүнү гана көздөйбүз деди Столтенберг. Кремль АКШ жана НАТО менен болгон акыркы сүйлөшүүлөрдө Украина жана башка мурдагы советтик өлкөлөр Батыш альянстын курамына кирбейт деген кепилдиктерди талап кылды. НАТОго мүчө болуп кирүүнү көздөгөн Украинага азырынча андай сунуш түшө элек. Анткени менен НАТО ачык эшик принциби дагы деле күчүндө экенин жана андан баш тартууга эч кандай себеп жок экенин билдирип келет. Ал эми Вашингтон ар бир эгемен өлкө кайсы аскердик биримдикке кирерин өзү чечиш керек деген ойду баса белгилейт. Бүгін мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Тарихи экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.